Гүлнара Ибраимова өз ишинин майын чыгарып иштеп, эмгегинин баары тапкан саналуу айымдардын бири десек болот. Ал билим берүү жана илим министрлигинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү секторун башкарууда кыргыз тилинин маанисине, маңызына, өзөгүнө баш оту менен кызмат кылууда. Муну кесиптештери мамиле күткөн улуу күчү адистери да баса белгилешет. Кесипкөй адам катары жана өзүнүн бакы кесибин сүйгөн катары ушу эне тилин, кыргыз тилин ушундай сүйгөн адам. Кыргыз тил дегенде баардыгын балдарынан да жакшы көрөт. Менин иш ордум, ишим, жумушум дегенде бүт баардыгын таштап коюп, жан дили менен күн кайсы, түн кайсы билбей иштейт да. Мага ушундай кесипкөйлүгү абдан жагат. Мен канча убакыттан бери ошол Гүлнара Үмүтбековна менен тааныш болсом, ошончо убакыттан бери кыргыз тилинин тагдырына, кыргыз тилинин келечегине күйүп келе жаткан мен коллегамда ушул университетте иштеп жүргөн мезгилде деле студенттерге билим берүүдө аябай жанын үрөп болгон мүмкүнчүлүгүн пайдаланып кыргыз тилин жакшыраак үйрөтүүгө аракет кылчу. Мындай өзүнүн ишине ушунчалык таза, ушунчалык ак дил менен, ушунчалык бир бийик дарамет менен эмгек кылып аткан кыргыздын ар бир кызы ургаачысы да, мен эң мыкты эне деп эсептейм. Гүлнара Ибраимова менен көп жылдан бери тааныш болуп, мектепте, университетте, билим берүү министрлигинде чогуу иштеген кесиптештери анын кыргыз тилинин тагдырына, келечегине күйгөн бирден бир мыкты адис экенин, кайсы кызматты аркалабасын, адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөткөн жөнөкөйлүгүн суктануу менен кеп кылышат. Гүлнара мындай кызматы бар эле дебей, ушундай жөнөкөй адамдарга, жөнөкөй мугалимдерге, артыкча кыргыз тилчилерге бир күйүп жанганы мындай бир чет адамды таң калтырат дагы, бир чет мындай суктандырат да. Мен өзүмдүн ой жууртумду, өзүмдүн бакы билишимде да адамга стейдил жасаган мамилеси, жакшы нерселерди, мындай жакшы сюрприздерди камдасам деген, андан сырткары ошо кыйналып турган адамга же көңүлү чөгүп турган адамга, жардамга муктаж адамды билип туруп, ошого мындай колдоо, көмөк көрсөткөнгө даяр адам да. Гүлнара да үй бүлөдө жубай катары, түгөй катары, эне катары, бир туугандарына бир тууган катары бир эч кандай бир мындай бир ылдыйраак сапаты жок деп эсептейм мен. Турганбүбү Бойбекова адамды бир караганда баа бере алчу улуу муундун өкүлү. Калк айтса калп айтпайт демекчи, эл арасынын айткандарын алгачкы эмгек жолун баштаган мектептеги кесиптештери менен курбулары улантты. Гүлнара Үмүтбековнанын ушу кумурскадай чарчабай иштеген учурларын көрүп, азамат кыз деп мен бул кызга таасирленген да учурларым болгон, курбу катары. Чынында мыкты мугалим, чыныгы абдан күчтүү мугалим. Окуучулардын арасында, кесиптештердин арасында, мына ушул 66 мектепте жаш кадр болуп келсе дагы, ушу бат эле кесиптештердин арасында оозго алынып, кесиптештердин арасында мамиле түзө алган, улууга улуудай мамиле кыла алган, кичүүгө кичүүдөй мамиле кыла алган, ошо тил үчүн, улут үчүн жакшы иш-чараларды өткөрүп, дайыма ошо чуркап, жанаалык албай иштеп жатканын көрүп, биз ушундай бир эмгекчил кыз деп баалайт элем да. Айткандардын баарын орундаткан, өзүнүн жумушуна тың, жакшы мугалим болоорун ошондо эле байкагам да. Анан көп нерсени ошо өзү да сурап, мугалимдердин сабактарына кирип, анан кийин методика боюнча да сурап, кандай болот эже мындай деп сурап, ошол иште бирден жакшы такшалып кетти да. Номер 66 мектеп ачылгандан бери ушул жерде иштеп жүргөн эжекеси иш дегенде ичкен ашын жерге койгон Гүлнара Үмүтбековна төрөлгөндө эле мугалим болуп төрөлгөнбү деп ойлойт. Гүлнара айым ушул күнгө чейин алгачкы эмгек жолу башталган мектепке келип кабар алып, кесиптештери менен катташып турат. Келип, кээде майрамдар менен куттуктап кетет, жолугушуп калабыз кээде. Анан кийин ушу небересинин тоюнда дагы чакырыптыр. Ошондо дагы жолдошунун 50 жылдыгында эне катары да, жар катары да эң мыкты мына кыргыздын мыкты адамдарынан деп эсептейм. Жөнөкөйлүгү мына кайсы жерде иштебесин баягы бойдон эле калды да, жөнөкөйлүгү, адамдарга кылган мамилеси, үй бүлөсүндө дагы абдан жакшы, байкашымча жакшы эне. Гүлнара Үмүтбековнанын баю балалыгы тез тээр өспүрүм кези Кегете айылында өтүп, анын алгачкы ийгилиги да ушул айылда башталган. Токмок шаарына караштуу Кегете айылында төрөлдүм.
Кегетиде балалык күндөрүм өттү. Бала бакчага бардым. 5 жашымдан баштап бала бакчага бардым. Ошол бала бакчада барып жүргөндө эле мен ойлойм да, ошондо эле багы жетекчилик, лидерлик менимче ошондо эле пайда болсо керек деп ойлойм. Себеп дегенде азыр атын унутуп атам, ошол эжебиз айтып калар эле, ким биринчи келсе бала бакчага келип, ким указканы кармаса ошол күнү кечке командир болот деп коет эле. Түнү мен уктабай чыгар элем. Кээде ошол таң азандан күн мына эми жаңыдан гана үрүл таң ата баштаганда бала бакчага барам деп эле барып ошол указканы кармап калганга аракет кылчумун да. Анан чындыгында ошол күнү кечке башкарар элем. Эне тилүүчүн жаналык албай иштеген айымдын чыйрактыгы, билими, таланты, аракетчилдиги тээ бала кезинен эле байкалган дейт агасы. Айылда клубда аптан чоң маареке болуп аткан жаңы жылдык. Ошондо эл толтура бир 300-350дөй бала чакасы менен келгени бар. Ушундай аксакалдардын баары алдыда отурган, кемпир чалдын баары жаңы жылдык той тамаша салтанаттуу кечеде отурганда ошо ар ким өзүнүн чыгармачылыгын, ырларын ырдашты, ар кандай оюн зоок болду. Андан кийин алып баруучу ал кезде зап клуб деп койчубуз, ошо зап клуб айтып калды. Кимде ким балдардан чыгып болобу, кыздардан болобу, ата-энеңерде ушу жаңы жыл менен куттуктап койгонго ким бар десе, эч ким жок, тым-тырс зал. Андан кички бир кыз чыкты. Чыгып өзүнүн даже өзү жазган ыр экен ошо кезде. 4-5 класс кездери го. Анан баарына ушундай аптан сонун кылып каалоо тилек айтты. Каалоо тилек айтып, айың аягында Үмөтбековдардын үй бүлөсүнөн деген элдин баары кол чаап ишкен. Ой, бул биздин Үмөтбек байкенин кызы турбайбы? Үмөтбек тиги Үмөтбекпү дешип. Илгери Ленин жаш деген гезит бар эле. Ошо газеттага ырлары байма-бай чыгып баштады. Ошондо баа бердик. Ленинчил жашка жөн эле кишинин ырлары чыкчу эмес. Аяка мен деген акындары менен тең тайлашып, мен деген ошол кезде жазуучулардын ырлары менен кошо байма-бай чыгып калганда, биз анда бул Үмөтбек байкебиздин кызы келечекте бир жакшы бир кесиптин элдик кыз болоруна биз баа бердик да. Жогоруда айтылган сары кызды 1-класска келгенде да мугалими келечекте чыгаан адис болорун аңдаптыр. 1-класста кабыл алып аткан. Анан бүтүп дагы эле жакшынакай кыз экени эле мага Гүлсүнүп калды. Гүлсүнүп менен саламатсызбы деди. Анан ой саламатчылык деп бетинен өп, эмне болду десем, мен сизден окуганы келдим 1-класстан деп. Ошентип калды. Анан деп эле өзүнчө сүйүнүп калмай, мындан бирдеме чыгат ушу кыз. Мага ушу чоң жардамчы болот го деп эле келе кой деп эле класска алып келип, отур койчу, кайерге отурасың, отур десем эле баары эле менин астымда 1-партага отурду. Ошол боюнча 3 жыл окучубуз ал кезде. 3 жылга чейин ошол 1-партадан жылган жок. Анан ал үйдөн мектепке келе электе эле ырларды жаттап келиптир, тамгаларды билип келиптир, ошондой эле санаганды билип келиптир. Сабактын эртеси күнү эле келип эле эже мен санап берейин. Эже мен ырлап берейинчи. Эже мен бул тамгалардын баарын билем, айтып берейинчи деп эле ошентип калды. Анан эми ушу менен Гүлнар менен тең кыздар, Гүлнар менен тең балдар да, алар коркуп баягы биринчи мектепке келгенде кичине коркуп мындай менде жүрөп отурса, бул мындай жакшынакай болуп ары карап, бери карап, чыга калып ырдап, чыга калып тамгаларды айтып, чыга калып эле санап эле ошентип баштап, ошол күндөн баштап ал ошол класстын лидери болду. Башталгыч класста айылда окуганы менен көптү билүүгө ынтыздар кыз атакесинин берген убадасын бек кармап, окуусун кийин шаардан уланткан. Атамдын бир убадасы бар эле, кызым жакшы окусаң, сени шаардан окутам деген. Бирок шаарда тууган урук жок болгондуктан, бирок ата-энем ушуну мага убада берип койгондуктан аябай кыйналышты да, кандай кылабыз? А мен болбойм, силер убада бергенден кийин шаарга алып баргыла. Шаарда тууган урук жок, айла жок. Баягы талапка жооп бербесем дагы биринчи интернатка киргизишке аракет кылышты, айла жок. Себеп дегенде ал интернатка кириш үчүн же малчынын баласы болушу керек, же ата-энеси жок, жетим болушу керек. Бул эки талапка тең мен жооп бербейм, бирок ошол жакшы окуйт экен деген
Паспорт менен? Да, ошо паспорт менен ошол интернатка кирип калдым. Эжекем аябай жакын болуп өскөм да өзүм. Эжекем экөөбүз интернатта чоң окуп калганбыз. Эжекем мени экинчи апамдай эле карап, анда мен 1-класс кичкене баламын. Мен 1-класста кичкене балабыз да. Звонок болсо бир нерсе болсо эле баа чоң класста окуган эжекеме чуркап барып эле ошол маалда мектептин президенти катары жүрчү да. Шаардан келатканда экөөбүз ал учурда автобус деле жоктан алат, общий автобустарда алынып отургузуп алып келип. Гүлнара айым тулуу өскөн Кегет айылынан эмгегинен, билиминен аты чыккан барктуу инсандар да көп чыгыптыр. Мен дайыма сыймыктан айтып келем, билим берүүнүн кызматкери катары Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин министри болуп эмгектенген 2 адам тең ушул Кегет айылынан чыккан. Бул биздин сүйүктүү Аскар Турсунов агайыбыз, профессор, филология илимдеринин доктору. Ошондой эле Аскар Чукутаевич Хакеев агайыбыз дагы ушул айылдын кулуну. Бул киши дагы билим берүү жана илим министри болуп эмгектенген. Кыргыз элинин белгилүү жазуучулардын бири Насирдин Байтемиров ушул айылдан, биз бир көчөдөн болобуз. Ошондой эле билим берүү тармагында көп жылдар эмгектенген Исамидинов Искендер агайыбыз ушул айылдан, башкы прокурор Чубак Абышкаев агай ошондой эле билим берүү тармагында өтө көп чоң салымдарды кошуп, өмүрүнүн акырына чейин Чүй университетинин ректору болуп эмгектенген. Кыргыз тилине дагы бир топ салымдарды кошкон агайыбыз Султан Мамбеткалиев ушул айылдан болот. Ал эми ата энеси ички билим туюму, руханий терең, кең түшүнүгү, үй бүлөдөгү интеллектуалдык мамилеси менен балдарын суктандырган, сыймыкка бөлөгөн. Атасы китепти көп окуп, ыр жазса, апасынын колунан көөр төгүлгөн чебер болуптур. Диван жапкычта апакеси курап жасаган таберик. Мындай кооз курактардын далайын курбуларына, жакындарына белекке көп бериптир. Жогорку билимдүү деген диплому жок болгону менен мен үчүн бул адамдар жогорку билимдүү адамдар болду. Анткени атам дагы, апам дагы ушунчалык сабаттуу адамдар эле. Атам ыр жазар эле, аябай көп ыр жазар эле, кагазга ушунчалык тыккан эле, кагаз менен ушунчалык иштегенди мындай сүйгөн, өзүнүн ишине ушунчалык таза, өзүн абдан жакшы караган, кеңири ой жүгүртө билген. Биз өзү Манаптын тукумубуз, Манап бийдин тукумунанбыз. Атамдан көп сапатын үйрөндүк. Апабыз болсо орто билимдүү адам, бирок мен үчүн ал киши жогорку билимдүү адамдай эле. Анткени апам аябай көп окуучу, китепти абдан көп окуучу, саанчы болуп көп жыл иштеди. Ошол айылда ошол өзүнүн ишинин өтөсүнө чыккандыгы үчүн, ушунчалык ишине так болгон үчүн, коомдук иштерге ушунчалык активдүү катышкандыгы үчүн райондук кеңештин депутаты болуп турду. Сүрөтү илинип турду. Биз абдан сыймыктанчубуз. Өзү баягы же орыс классты бүткөндүктөнбү, мындай өтө көп сүйлөбөгөн, ашыкча сөз сүйлөбөгөн, ушундай чыгармачыл адам эле, мына ушул жакта турган, ушул курактар уз адам эле. Уз киши эле ушулардын баардыгын колунан чыгарып, кадимкидей ушул чүпүрөктөрдөн өзүнчө бир чыгарма жаратып койор эле. Муну айылыбыз аябай жакшы билет. Мектепти мыкты бүтүрүп, артыкчылык аттестатын алган сары кыз жогорку окуу жайында кызыл диплом менен бүтүргөн. Кесибин аркылоодо чарчоону билбей эмгектенип келе жатканына быйыл 30 жыл болду. Тагдырыма мен абдан ыраазымын кесиптик жактан. Мен ушул кесипти тандап алганыма күнү бүгүнкүгө чейин мен өзүмө ыраазы болом. Мен өзүмдү ушул жерден көрө алам. Албетте ушул кыргыз тилден башка дагы иштерди сунуш кылгандар болду. Бирок ушул мен кыргыз тилден башка жакта өзүмдү элестете албайт экенмин чындыгында. Ушул кыргыз тили аркылуу мен көп адамды таптым, көп адам менен байланыштым, көп элден баягы жакшы тажрыйбаларды өздөштүрдүм деп айтсам болот. Мына билинбей эле ушул жашка келдик. Ооба, ушул куракка келгенче ат көтөргөс жооптуу милдеттерди аркалап, анын өтөсүнөн чыгып, үй бүлөдө жакшы жар, 2 уулдун, 1 кыздын жарыгыкер энеси, камкор бир тууган боло алды. Азыр жакындарынын гана эмес, курбуларынын, көпчүлүктүн сыймыгы. 50 жашка чыкканда былтыркышында да мындай жакшы нерсе болду. Ошо таткайым деген төш белгиси менен да сыйланды. Ошо демек бул 50 жашка чыкканга чейинки элдин алдында кылган акыр меңинин үзүрү да. Ошо мындан аркы ишине дагы
албан ийгиликтерди каалайбыз. Ден соолукта болсун, үй бүлөлүк бакыт, балдарынын, неберелеринин урмат сыйын көрүп. Эл үчүн эле ушинтип ак кызматтын аркылуу эле ар дайым эл керегине эле жарап жүрө берсин деп айтабыз. Ең гана жакшыны айта алам, мына 50 жашка чыгып атыптыр. Маңгырак кут болсун, өмүрү узун болсун, бактылуу болсун, үй бүлөсү менен. Мындан ары дагы мен ойлойм, кайсы кызматка барбасын, өзүн көрсөтө алат. 50 жашың кут болсун, кымбаттуу Гүлнар Үмүтбековна, сага бекем ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Ишиңдин ийгиликтерин көрүп, дайыма бир эл үчүн, билим берүү тармагы үчүн, жаштар үчүн жакшы кызматың арта берсин, мамлекеттик тил үчүн салымың зор боло берсин деп тилейбиз. Гүлнар үчүн аябай сыймыктанабыз. Биздин КГТден көп эле чыган инсандар чыккан, ошол инсандардын катарын толуктап, жүрөт төбөсү көрүнүп Кыргызстанга дегендей. Ушул КГТ айылында туулуп, КГТ айылында билим алган үчүн мен абдан кубанычтамын. Себеп дегенде КГТ айылында эми деген мына керемет адамдардан тарбия алдык, билим алдык.